Мен 50% башы окуучуларым мигранттар да. Анан мындай бир жыйынтыкка келдим да, ошо мигранттардын көпчүлүк бөлүгү ушул үйүндө Кыргызстанды көргүсү келбейт экен. Биринчиден баягы мамлекет жаман дейт экен, аякта акча тапканга болбойт дейт экен, бул мамлекет артта калды дейт экен. Анан экинчиден бул ата энесине таарынат экен. Ата энесине мен көрсөтөм азыр силерге акча эмне экенин. Силер бана мага бербей койдуңар беле? Мен азыр Москвага барып акча таап туруп, анан акчанын эмне экенин көрсөтөм деп кетет экен да. Даже Америкада да ушундай бар да, менин эмелерим, окуучуларым. Анан көбүнө эле ушул күйөөсүнө таарынып кетет экен. Балдар да таарынып кетет экен. Ушинтип эле таарынгандар баардыгы тең мигранттар баягы мындай да, өзү ырыскыны Алла өзүңдүн жериңден берем деген да. Ошондуктан баягы биз ойлойбуз да, биз проблемабызды башка жака барып чечебиз деп ойлойбуз да. А бирок проблема биз менен чогуу кетерин билбейбиз да. Кыргызстан калат баягы өзүнүн ордунда элечи, бирок проблема биз менен чогуу кетет. Биз аны таштап кетпейбиз да. Америкага барсаңыз да, айга кетсеңиз дагы проблема сиз менен чогуу кетерин унутпашыңыздар. Ошон үчүн проблема болсо Кыргызстанда болуп атса, ошол жерден чечип, анан кетиш керек. Бул аябай чоң вопрос да. Ошондуктан бул мигранттар мен иштеп атып, ушундай жыйынтыкка келдим да, кыскасы.